Саламатсыздарбы? 4-чү спринт ревьюга кош келиңиздер. Демилге IT марафонунун алкагында 4 спринт бүттү. Анан азыркы жакынкы сааттарда командалар ошол акыркы спринтте, 4-чү спринтте эмне иш кылышты, ошол жөнүндө айтып беришет. Бүгүн спринт ревьюнун модератору Багирайым. Багирайым, саламатсызбы? Саламатсызбы, кыздар, саламатсыздар. Анда сөздү сизге өткөрүп берейин дагы, анан сиз баштай бериңиз. Команда бүткөндөн кийин фидбек бергенге аракет кылабыз. Болбосо баардык команда бүткөндөн кийин дагы общий фидбек. Анан кийинки спринтке спринт ревью, жок, спринт планинг сразу кылып салабыз. Биз ошондо, по идее, уже 4 спринтте продуктыларыбызды интернетке чыгып, бир аз фидбек алып, бир аз иштедик. Анан көрөбүз кандай иштер жасалып атат. Немесе Багирайым, сөз сизде. Рахмат агай. Сиз жок, бул спринтте акылыбыздын, күчүбүздүн, билимибиздин жетишинче аракет кылдык, кыздар. Ар бир командада талкпай иштеген туруктуу кыздар болуп атат, азаматсыңар жакшы иштеп атышат. Сейчас азыр эмне чыгып кетет. Азыр менин таблицам ачылбай атат да. Кыздар, биринчи Асель Калдаева кирдиби? Асель Калдаева, колуңузду көтөрүп койсоңуз. Асель. Спринттин убактын алаңыздар. Агай менин демонстрация болуп бош болуп калыптыр да, муну бирөө кирип жаңы өчүп кеткен окшойт. Же эмне болуп атат? Азыр көрөйүн. Вот чыкты. Жаңы эле 9 саат Асель Калдаева очередь алган болчу, жаңы эле көрсөм кайра алмашып кеттир. Биринчи Акадети 9:30 убакыт коюлуптур. Даярсыздарбы, Акадети? Акадети командасынан ким бар? Тил билден Үмүт Айымды күтүп атам, балким тил билден баштайбыз. Экинчи Just to Science кем? Just to Science'дан кылабыз ба? Тил бил Үмүт Айым такыр киргизе элек экен. Азыр даярдан Just to Science менен не улайын экөө шилтемесин киргизиптир. Кыздар барбы? Командадан кыздар даяр. Спикерлер дайындалды эле. Үмүт, сиздики даярбы? Алина Кадырова, сиздики даярбы? Саламатсызбы, Багира эже, меники даяр, азыр компьютеримди кошуп атам. Хорошо. Муштагы даярлар чыга бербейби? Үмүт айтпайбы? Сиздики даярбы?
Багир эже кандайсыз? Жок, азыр даяр эмесмин, азыр мен бир аздан кийин, азыр. Айтиге бирге чолпон айда Аткаева, сиз даярсызбы? Саламатсыздарбы? Мен бир аз кечирээк кирем, азыр даярданып атабыз. Анда кыздар даяр болгуча кыздар. Эч ким сүйлөбөсө келбей атат го. Кимиңер сүйлөңөр келип атат кыздар, бул жума бул спринтте кандай болду иш? Фидбектериңерди берип, маңайдан кеңеш алып, бир сыйра арманыңарды айта албайсыңарбы? Жумушта эмне плюс, эмне минустар болду? Хорошо, анда силер даяр болуп тургула, анан чатка жазасыңар, ким биринчи даяр болсо чейин мен баштай берейин. Хорошо. Демилген алкагында эмне иштер кылынып атат, эмне кандай жол иштер жасалып атат. Баарыңар билгендей, өткөн жумаларда биз форум өткөрүп Швейцарияда жүрдүк. Ошондуктан спринтке жакшы катыша алган жокмун, бирок кийинки спринттерге пландап атам, кандай иштер жүрүш керек экенин. Негизи дизайн тинкингди алсак, бул болсо биринчи эмпатия кылыш керек. Анан ошол эмпатия кылгандан кийин аны жазып чыгыш керек болчу. Кандай иштейт да. Анан аны идеяны прототип кылып, анан текшерип коюш керек да. Ошондо биз бир ошол 4 спринтте, получается, ошол 3-4 нерсени жасадык, 6 нерсени жасадык. Биринчи спринтте эмпатия кылдык, экинчи спринтте аны кандай иштерди жасашыбыз керек, же наоборот, биринчи спринтте эмпатия кылдык. Анан 3-үнчү спринтте аны жасап көрдүк, азыр 4-үнчү спринтте аны текшердик дагы. И ошону кайра 2 спринтте эми дагы бир жолу жасап чыгышыбыз керек. Ошондуктан азыр көп проекттер бир аз неме болуп калгандыктан, токтогонсуп калгандыктан, биз чөйрөнүн платформасын ачып туруп, немени Демилгедеги проекттерди чөйрөгө коштук. Ошондуктан биринчиден баарыңар кирип, бул жака катталыш керек. Ошол силердин долбооруңарды, продуктуңарды колдонуп аткан адамдар, ошол продуктуну жасап аткан адамдар, анан ошол продуктуну башкарып турган адамдар, бияка катталууну басканда оңой эле нерселер. Эң биринчи электрондук почта, пароль, атыңызды, фамилияңызды, никнейм жазыш керек, никнейм англис тилинде болуш керек. Кайсы жерде жашайсыз, анан кыскача эмне иш кыласыз, катталуу почтага кат келет. Анан кат келгенден кийин бул жакта кирүү кылып, электрондук почта, сыр сөз жазып туруп, эстеп калуу деп туруп кириш керек да. Анан кирген соң, бул долбоорлордун арасында өзүңөрдүн долбооруңарды издешиңер керек. Биз долбоорлорду ар кандай разделге кошуп койдук. Эң биринчи, мисалы, чөйрөгө кирсеңер, чөйрөнүн ичинде долбоорлор бассаңар, бул жакта күз демилге. Жок, демилгеден биз башка кетпейбиз. Бияктан демилге деп издеп коюш керек. Демилге чырак. Чыракка катышып аткан, иштеп атканыңар баары бул жака катталып, катышуучу катары. То есть киргенден кийин бияка группага кошулуу деген чыгат. Ошону бассаңар, силер демилгеге киресиңер дагы. Анан мага айтсаңыздар, мен силерди модератор кылып, или демилгеде иштеп аткандарды бияка модератор кылабыз дагы, калганыңар катышуучу болосуңар. Ошондо бизде демилге бүткөн күндө дагы биз билебиз кайсыл адамдар катышкан ушул демилге долбооруна. И жаңылыктарды ошол модераторлор жазып турат, эмне иштер болуп атат, эмнелер жасалып атат, как пост катары, Instagram катары. Анан ошондой эле ар кандай силер демилгеден үйрөнгөн, чырактан үйрөнгөн нерселерди бияка жаңы дискуссия кылып, жаңы немелерди чыгарып турсаңар болот. Ар кандай сүйлөшүүлөрдү. Анан бүт долбоорлордо биякта айткандай эле проекттер бар. Мисалы, Тилбил долбоорун бүгүн эртең менен жолугушуу жасадык продакт оунерлор менен. Бул жакта мына катышуучуларды басса, уюштуруучулар ким, модераторлор ким, катышуучулар ким.
Анан тил бил долбооруна мисалы класстарды ачып койдук. Тоже долбоорлорду кирсе, кыргыз тили, англис тилдүү балдар үчүн деп жабык класс приватный, кыргыз тили, немис тилдүү балдар үчүн деп дагы приватный класс. Бул ошол кийинки спринтке жасала турган иштер да. Кыргыз тили Айнагүл Мамурбаеванын классы тоже жабык класс. Анан кыргыз тили балдар үчүн 4-күн сайын бул ачык класс. Бул жерден мисалы бассак, катышуучуларды бассак, как раз мугалимдер Роза Айтбаева, бул Роза Айтбаеванын классы. Мен командасына келем, и бул жакка окуучулар кирип, окуучулар ошол сабактарды түзүп турат. Зумдарды дагы бул жакка жасайбыз. Анан Роза айым бул жакка форумга жазып турат, тапшырмаларды, мисалы жаңылыктар жазып турат, кимдер катышат деп. Анан биз ушул класска мисалы окуучуларды тандайбыз, класс деп турат да. Андан сырткары жолугушууларды биз бүгүн бияка чыгарган жокпуз, бирок негизи бияка да чыгарып турган мүмкүнчүлүк пайда болду. Бүгүнкү мисалы спринт ревьюну же болбосо ар кандай жолугушууларды да ошондой эле бүт IT айылдан башталат. Тоже кошулду. Бул жака дагы атайын долбоорлор ачылат, кайсыл айылдан деп билимге кирет. Ошондо билимдин ичинде долбоорлор болот. Ошол Акадети бул жакта IT айылдан башталат, Жылдыз Академия, Демирге Чырак бул жакта. Андан тышкары ошол ар бир долбоорду басканда көрө аласыңар. Мисалы катышуучуларды басып туруп, Багира айымды бассак, Багира айым кайсыл долбоорлорду иштейт, кандай форумдарда жазган, достору ким, эмне жаңылыктар жазган, сүрөттөрү кандай, негизи ушундай социалдык сеть сыяктуу кылып жасадык. Багира кимдерди ээрчийт. Ушундай бир чоң платформа жасадык, и биздин долбоорлордун баарын биздин Демирге Акадети, IT айдан баштап ITге берген онлайн, Чырак, Телбил, баардык долбоорлорду бияка киргиздик. Анан ар бириңер ошо өзүңөр долбоорлорго кирип, дальше ушул жактан иштеп кетсеңер болот. Так, эми ушундай бир аз айтып бердим. Балким кээрлер даяр болсолор кол көтөрүлөт. И дальше продолжать этебиз. То есть бул платформасы айткандай эле баардык жасалып жаткан иштер биякта көрүнүп турат, ким эмне жазып атканын. Мисалы өткөндө эркин ишке сунуш кылыпты, Райсулуу айым бияка сүрөт жүктөптүр, өзүнүкүнө жүктөгөндө да бияка келет. Мисалы Шагүл Жогазындар деп жүктөптүр, Шагүлдүн страницасына өтүп сүрөттөрдү көрсөк, бул жакка чыгат өзүнүн сүрөттөрү. Анан жакты деп комментарийде жазса болот. Facebook ситтүү бул жагы. Анан бул жактан дагы жаңылыктарды, форумдарды, долбоорлор, мисалы Шагүл кайсы долбоорлорго катышат, дизайнда ITге, бергеге, кутучага катышат. Ушинтип атайын чөйрөгө аралашып, Демилгенин проекттерде аралашып калат. Так. Ким даяр болду? Ким айтып берет? Эмне иш жасаганын, кимдин презентациясы даяр? Демилге Акадети, Демилген сайтын көрсөтсөңөр болот. IT айылдан башталат, ITге берге, не онлайн, Чырак, Телбил. Алина кол көтөрүп атат, анда сөздү Алинага берели. Саламатсыздарбы?
Биз деген 4-чү спринтте демилге сайтынын конструкторунун аягына чыгышыбыз керек болчу. Анан ошол эле учурда биз жана промо роликтердин үстүнөн иштегенбиз. Биздин кыздар, дизайнер кыздар сонун видеолорду жасашкан. Анан биз аны Инстаграмга, анан Фейсбукка дагы кошумча жана Фейсбуктун модераторлору, ПМдери сурашкан, анан ошого ката бердик. Анан видеолорду бүтүп конструктордун үстүнөн иштеп аткан конструкторго биз маалымат чогулттук да. В общем, бизде Эрмек деген кызы сонун мындай кыскача роликтерди жасаган. Андан тышкары биз ушул 4-чү спринттин максаты ошо видеолор, сайтка маалымат топтошубуз керек болчу. Маалыматты колдон келишинче топтоп атабыз. Анан конструкторду ошол маалымат менен толуктап бүтүрүшүбүз керек болчу. Дизайндын үстүнөн болсо 2-3 кызыбыз иштеп атат. Азыр улантып атышат. Анан азыр дагы көрсөтөбүз дизайнды. Ушундай видеолорду жасашты кыздар соц тармактарга. Анан сайтка маалымат топтоо боюнча биз көбүнчө дөмөрчүлөр боюнча маалымат топтодук жана долбоорлор боюнча 8 долбоор боюнча маалымат топтоп жатабыз. Дагы эле уланып атат. Спонсорлордон 1-2-3 адамыбыз калды. Анан долбоорлордон дагы эле бүгүн айтам. Долбоордо иштеген кыздарга бизге маалыматтарыңарды бергиле. Бизде Notion'ды ачып карасаңар эле көрүнөт кимдики бар, кимдики жок. Эгер суроолоруңар болсо, сразу берсеңер дагы болот. Телеграмга, чатка да жазгыла, мен берет элем, кандай информация керек деп. Биз алат элек, демилгеден чатына да жазып атабыз. Анан конструкторда биз деген Creatium деген сайтты тандаганбыз. Ал жерде биздин сайтыбыз башталып калган болчу, уже 3-чү спринтте тандап алган болчубуз. Бирок 4-чү спринттин аягына жакындаганда, могу бир аз күн мурун биздин ошол конструкторубуздун срогу бүтүп калыптыр да. Биз башында билген эмеспиз, что 15 эле күн экенинчи. Анан биз кайра азыр жаңы конструктор тандап атабыз да. Анан ал конструкторлор көп, алдын көп конструктордо иштеп көрдүк кыздар, 3-чү спринттерде да иштеп көргөнбүз. Анан аны эле ошонун арасынан эле тандап алалык десек, биз жакшысын, анан мындай ыңгайлуусун тандайлы деп чечтик. Ошон үчүн азыр ошо чечим кабыл алына элек. Конструкторду дагы эле изилдеп, дагы башка конструкторлорду дагы иштеп көрүп атабыз. Анан дизайн боюнча бизде Айзада айым жакшы идея менен келди. Анан негизи 3-чү спринттин ревьюсунда дагы айтканбыз, дизайн боюнча дагы иштеп бергиле кыздар, дагы дизайнерлер келгиле, иштегиле деп. Анан чын эле жакшы идеяларды ПМ катары күткөнмүн. Анан Айзада айымдан жакшы сонун идея келди. Эгер азыр кененирээк айтып бер десеңер, дагы аягында айтып берейин. Анан бизге ошол дизайнерлердин арасына сүрөт тарткан кыздар керек болуп атат. Негизи демилгенин 2-чи спринттин учурунда сүрөт тарткан кыздар дагы бар болчу. Ошол сүрөтчүлөр бизге кайра керек болуп атат. Ал кыздарды азыр бошой кандайдыр бир себептер менен бизге байланышка чыкпай атат. Ошол кыздарды дагы чакырабыз. Сүрөттөрдү топтоп берүүңөрдү. Анан биздин командада биз буларды билесиздер, өткөндө дагы ушул эле кыздар болчу. Анан дагы бул спринтте бизге Айзада Султангазиева деген айымыбыз аябай активдүү иштеп берип атат. Анан Улукан Райымкулова эжебиз, ушул кыздар аябай активдүү иштеп берип атат. Асель Акималиева, анан Эрмек Молдалиеванын дагы эмгектерин аябай суктанарлык биздин кыздардын. Анан дагы ушундай эмгек жаратам деген кыздар болсо, дагы арабызга чакырабыз. Вот. Суроолоруңуздар болсо, суроо берсеңиздер болот. Анан Фигманы көрсөткүлө десеңер дагы көрсөтөлүк. Фигмада өзгөрүүлөр барбы, баягы акыркыдан кийин? Ооба, бизде мындай дизайн сунушу түшүп атат. Анан бизге сүрөтчү айым керек болуп атат. Бул эркек
ишини муну кыз кылып биз тарталы дегенбиз. Себеби деген бул демилге чыракты бүтүргөн айымдардын демилгеси. Ошондуктан биз ошо кушту өчүрүп жаткан демилгечи болуп жаткан айымды тарталы деп аракет кылып атабыз. Анан силердин комментарийлериңер болсо дагы ушул дизайндын боюнча дагы комментарийлерди күтөбүз. Сунуштарыңыздар болсо дагы. Мен ушул жерден сунушту айта элем. Биринчи ошол мен жана көрсөткөн демилген сайтына, чөйрө платформасына силер жасап аткан, чогултуп аткан макалаңарды уже чыгарып берсеңер болот. Жаңылык катары, пост катары. Мисалы кимдер катышып атат, кимдер спонсорлор, кайсы долбоорлор болуп атат, долбоорлордун описаниялары кыскача тексттерин уже чогултуп коюңар да сайткачы. Ошону жана чөйрө платформасына акырын чыгара берсеңер, уже алдын ала элдер көрүп баштайт. Анан кийин сайтка чыгарганда сайттан топтоп аласыздар да. Анан мисалы кайсыл бир неме жетпей атса, текст жетпей атса, ошол долбоорду издеп туруп, чөйрө платформасына келип, форумуна жазып койсоңор болот. Силердин долбооруңар жөнүндө кыскача айтып бересизерби деп, анан ар бир долбоорлор өз жөнүндө жазып атса дагы, сиз ошону көчүрүп алсаңар болот. Андан тышкары алдыгы сүрөттү дагы мисалы ошол дизайнына же силердин форумуңарга чыгарып, мына биз мондай тарттык, ким тартып бере алат деп дагы чыгарып койсоңор, балким ошол жактан дагы таба аласыңар да. Менин сунушум кийинки спринтке. Ошо рахмат. Анткени бизде аз калды, 2 спринт калды. Анан силер конструктор жасап бүткөндөн дагы ошол кесепети, мисалы сайт жакшы иштебей калса, ал токтоп калышы мүмкүн да. Силер ошондуктан чөйрө платформасын колдонуп, плюс өзүңөрдүн сайтыңарды жасап кете берсеңер болот да. Чөйрө платформасы опять же бул деген неме эмес. Силердин акыркы сайтыңар эмес да, то есть акыркы инстанция эмес, ар бир долбоордун дагы өзүнүн жеке сайттары болот да. Ошондуктан экөөнүздөн акырын алып кете берсеңер болот. Анан дагы ошол тапшырма эмки спринтке жана мен чатка да жиберип койдум. Силердин долбооруңардын ссылкасын чөйрөдөгү. Ошол жака адамдарды регистрация кылып, катышуучу кылып, модератор кылып кошуп алгыла. Анан аны кошуп атканда дагы ошол өзүнчө дизайнер көп турбайсыздар да. Ошол дизайндарды көрсөтсөөр болот. Мисалы кантип катталыш керек, скриншоттор менен мындай степ кадамдар менен биринчи бул ссылкага киресиңер, анан мынтип толтурасыңар. Же болбосо видео менен, же скрин менен, чтобы силер оңой дизайнерлердин иши, ошол адамдар онбординг кылган оңой болсун депчи. Ошону жасап билип койсоңор баарына абдан оңой болот да. Чоң рахмат. Жакшы болуптур. Рахмат. Багира, бул жактасызбы? Сиз модераторсуз. Бул жактамын, агай. Жакта да балдарым асып калып. Азамат, Салина, рахмат. Команда кыздар. Молодцы. Ушинтип такшалып бара-бара кыйын кыздар болуп чыгасыңар буюрса. Акадейчиден Асель Калдаева. Шилтемеңизди киргизбептирсиз. Өзүңүз да даяр го, Саламатсыздарбы? Ссылканы жөнөтө албай калдык. Болбой жатат, но демонстрация экрана кылсак болот да? Ооба. Рахмат, азыр. 1 минута. Алия, сейчас 1 минута. Так. Азыр пока жооп бере албай атат. Пока что не онлайн жөнүндө айтып бере алсам болобу? Болот, хорошо. Не онлайндын ссылкасы болуш керек. Все, запускаю, да? Акадетины. Хорошо. Быстро все. Так, насчет Акадети. На
последние 2 недели мы сделали сайт, пробовали на 3 конструкторах. Из них мы выбрали сайт 1, 2, 3. Наш ПО Сунат и Лиза выбрали именно вот сайт 1, 2, 3, потому что нам показалось, что этот сайт удобнее и как бы сравнительно от других конструкторов более удобный и легкий. И также мы сделали тест-опросник для волонтеров, для талантливых детей. И уже провели первый тест-опросник у одного мальчика, который вот прошел этот опросник. Также для одного, у нас есть первый волонтер, который прошла тоже опросник. Это Назгуль, она волонтер арабского языка. И со следующего спринта мы уже начнем привлекать волонтеров, потому что в сентябре у нас начнется курсы. Эти 2 недели мы делали акцент на курсы и думаем еще сделать видео, такие обучающие видео в Телеграме, в Инстаграме, чтобы можно было бы привлечь детей, тех, кто хочет учиться по разным языкам. Вот можно будет последнее видео поставить, где вот примерное видео, которое, да, мы хотим сделать. Нету звука, да? Ладно, давайте без этого видео. В общем, мы хотим вот примерно такие видео, где будет общение именно со студентами, прямые, чтобы была связь между волонтерами и студентами. Также со следующей недели уже будет Лиза, ей уже лучше, так как она болела. Думаю, что продвижение будет намного быстрее и лучше. Да, она здесь все показывает. Ага. Да, вот примерно вот так мы хотели. Но, к сожалению, как всегда, со звуком проблемы. Извините за технические неполадки. Наши дизайнеры, ну, в основном у нас работают дизайнеры над проектом. Они очень сделали многое, что хотелось бы поблагодарить их за их работу. И наш оунер Сунат сделал предложение всем, кто активно участвует в проекте, сделать презент. Он хочет для него, для всех, кто активно участвует, сделать презент. И все, кто в нашем проекте, еще хотелось бы попросить присоединиться, кто как волонтер, если есть желающие обучать детей, но не только детей, но и всех, кто хочет учить иностранные языки. У нас еще добавилась девочка, но она еще не прошла регистрацию, но есть девочка, которая будет обучать начальный курс корейского языка. Есть по немецкому языку, английский язык и итальянский. Вот. Насчет диспетчинга мы уже со следующего спринта будем более подробную информацию давать. А пока вот за эту неделю мы сделали такие вот работу. Правда, немного, но есть маленькие шажочки. Спасибо за внимание. И еще раз прошу прощения, уже второй раз насчет презентации, потому что вот в прошлый раз была у нас проблема с тем, что мы не смогли показать нормально. И на этот раз технические неполадки. Надеюсь, что со следующего раза
такого не будет. Спасибо большое, Асель. Ну, давайте я тоже сейчас сразу дам фидбэк. Классно, хорошо у вас получается. Классно, что вы нашли общий язык с продакт-оунером, что с ним в контакте. Желаем скорейшего выздоровления Лизе. Лиза придет, наверное, будет еще быстрее. Вот. И сразу тогда могу предложить, да, чтобы вы следующий спринт попробовали тоже зайти в ЧРМ и попробовать сразу здесь проставить процессы для работы с волонтерами, с студентами и с талантливыми ребятами. Опять же, если вы сейчас зайдете с командой, ссылку скину в чат, в группу или в проект Акадети в разделе Билим, вам нужно будет сперва добавить всю команду, потом я вам дам доступ проект-менеджеру, и проект-менеджер тоже делает доступ, чтобы дали роли, да, потому что здесь можно добавить роли для команды. Это, например, просто пользователи, здесь организаторы, и здесь будет именно команда. Дальше вам нужно как команда тоже здесь делать посты, статусы, да, чем вы занимаетесь, что вы делаете, про что проект, и создавать в форуме новые посты, типа мы ищем волонтеров, волонтера корейского языка, волонтера там немецкого языка. Вот, и дальше, что интересно, мы можем создать группы, да, допустим, это будет волонтеры, да? Хорошо. Волонтеры, и мы создадим группу, проект, и там вы можете добавить волонтеров или группу с проекты с активными студентами, проекты с классами по изучению немецкого языка, по изучению английского языка, и люди все будут заходить и регистрироваться, и дальше вам будет уже виднее визуально, кто участвует, когда начнется. И те же курсы вы потом можете здесь опубликовать внутри, так что постарайтесь на следующий спринт активно использовать весь функционал, потому что здесь как бы уже все готово, и вы можете опять же здесь все найти. Спасибо большое. Хорошо, спасибо, Агай. Обязательно будем пользоваться. Хорошо. Агира? Аселка, дальше қалған екі проектіңізді да очередь бір-біріне келіп қалып тұр да, өзіңіз сөйлеп қаласыз ба, же башқа қыздар? Азыр деген, давайте не онлайн, да, сделаем? Хорошо, какой у вас готов? И тот у нас готов. Джун Стусенс будет Алтынай выступать. Если хотите, можете сейчас ей дать. Айдай вроде поднимала руку. Ага, хорошо. Айдай Максатбек. Потом тогда я после нее. Қыздар, почему оңғар отыратасыңар? Айдайка, Үміт. Я руку подняла, вы же попросили, кто готов, можете поднять руку. Да. Поэтому... Тогда Айдайка, сіз... Демонстрация бэкпостов, чтобы я это поставила видео. Все, демонстрация есть, можете ставить. Всем добрый вечер. Саламатсыздарбы. Презентация проекта GetForce. Мы, команда Джун Стусен, сейчас работаем с проектом GetForce, который на данном этапе работает с платформой Salesforce. Salesforce – это американская компания, разработчик одноименной CRM-системы, предоставляемой заказчикам исключительно по модели SaaS. То есть под наименованием force.com компания предоставляет PaaS-систему для самостоятельной разработки приложений под брендом database.com облачную систему управления базами данных. То есть можно ставить следующие слайды. Вот это как раз-таки наша платформа Salesforce. Основатель нашего проекта – это Сейитбек Усманов.
основатель GetForce Bootcamp, также ведущий инструктор Salesforce. Он помог очень многим людям стать разработчиками Salesforce и жить той жизнью, о которой они мечтали. То есть SaidPeak считает, что если вы будете постоянно, усердно работать, вы добьетесь наилучших результатов и осуществите свои мечты. Также, что мы делали для проекта вообще GetForce, да, то есть сам GetForce, это является онлайн-курсом IT, обучает на Salesforce разработчика. То есть у них есть два потока в группе. Это первая группа 100% на английском языке, вторая группа это 50% на английском и 50% на русском. Что нужно будет студенту при обучении в IT-курсе? Это время, ноутбук и уровень английского языка хотя бы от B1. Сейчас на данном этапе мы работаем, то есть так как в сентябре у нас будут курсы в Salesforce, начнутся уже первый поток, наша команда Junes to Sense начинает свою первую часть работы. Мы уже сделали для проекта марафон, то есть 7-дневный марафон. Также мы с SaidPeak работаем, это наш инструмент, это Jira. Для того, чтобы наша команда была результативной, SaidPeak дает нам задания общие и специальные для каждого. У нас есть в команде девочки, которые работают с дизайном. Вот они подготовили нам флаеры, то есть для 7-дневного бесплатного марафона. Для этого марафона мы сделали посты. То есть посты у нас будут загружаться каждый день и вот под каждый флаер. Так, да, Jira. Также мы собрали в Figma бесплатные для марафона вот эти макеты, чтобы знать уже каждый день, что мы будем включать, как это будет происходить. И затем перенесли это Site Builder ClickFunnels. Сейчас на данном этапе мы ждем одобрения и фидбэков от SaidPeak. У нас есть девушка Назгуль, сейчас она помогает проекту продвигать страницу в Инстаграме, то есть вот как вы видите, это GetForce Bootcamp, это страница, вот мы ее с нуля начали делать. И у нас была задача сотрудничать с YouTube-блогерами, собрать список из Средней Азии для сотрудничества. Это вот список, делала Селиджи. И, конечно, мы будем продолжать сотрудничать с GetForce. Со следующей недели думаем уже готовить посты, анонсы для привлечения студентов. Также поступило предложение продвигать страницу Facebook. Они даже готовы оплатить, если все получится. На этом все. Спасибо вам за внимание. Надеюсь, наша презентация была очень достаточно эффективной. Спасибо. Спасибо всем. Спасибо большое. Очень хорошо подготовили презентацию. Очень классно, что вы с SaidPeak нашли общий язык тоже. Плюс хороший то, что мы в этом году DMLG начали с другими спонсорами. Вот уже как бы вы видите первый, получается, успех. Success story, как это может работать. И действительно, после завершения DMLG уже есть большой шанс, что девочки могут дальше работать напрямую, уже как бы вне DMLG, напрямую с SaidPeak, с GetForce, и даже могут работать внутри проекта дальше. То есть уже такой успех. Поэтому про Jira я сказал, что вы можете там уже не делать процессы, потому что ваш процесс уже есть в Jira. Классно, что вы Jira используете. Но многие компании Jira используют. У вас есть свои процессы, но я бы предложил, опять же, вот эту часть презентации загрузить туда и ваши успехи, да, тоже туда написать, как просто как новость, Channel Star.
что вы добиваетесь или что вы уже сделали, как просто чтобы люди другие тоже видели, что процесс идет, что это в рамках DBLK, в рамках ЧР тоже работает, чтобы просто поделиться своими успехами. У вас, надеюсь, все получится. Про следующий спринт я ничего не скажу, потому что у Сейдбека есть свои задания, делайте эти задания, и в сентябре уже начнется как бы новый этап в вашей карьере. Спасибо большое. Все, спасибо большое. Да, девочки, молодцы, у вас команда очень на такой хороший уровень и темп вышла. Хорошо, все слаженно, дружно работаете. Молодцы. Действительно, вы прокладываете будущее себе больше. Асель, қалдай вам? Не онлайнды? Көрсетесіз бе? Ооба, не онлайнды киргизип вот презентациясын кылып эметип коесуздарбы? Просто Давайте Асель кылырсыңыз уақыт бойынша анда. Коюп бере аласыңарбы? Менде просто ноутбуктан кыла албайм да, бул Россияда канбай иштебей калган. Поэтому только так. Хорошо. Рахмат. Bir жерден калктан чыгып кетти. Биздики эмес пе? Сейчас. Времени не было. Бишкекте турсам деле компьютер телефондон кирсем болобу анда мен, демонстрациялайын телефондон эле. Раз до сих пор был этот. Ладно, Аселька, была бы рада помочь. Да, сейчас давайте анда мен телефондон кирейин азыр Zoom'га 1 минутта. Так. Бул жактан чыгамын азыр. Recording in progress. Көрүнүп атат, э? Так, уголба жатат окшойт, бизге да угулуп атат. Жок, эч кимге болгон жок. Не слышно. Не слышно у вас. Жок, угулган жок эчтеке.
Да, шерите, там надо, видимо, совместный доступ к звуку деп бөлсө, если это видео. Саламатсыздарбы, Асель эже, сиз анда презентацияны коюп бериңиз, мен сүйлөп берейин. Хорошо. Же мен өзүм мага доступ берсеңиздер, өзүм эме кылайынбы, же сиз коюп бере бериңиз. Вот анда мен кое берейин бул жактан. Дагы бир жолу саламатсыздарбы? Сиздер менен дагы презентацияда жолугушканыма абдан кубанычтамын. Менин атым Мирайда. Биз бүгүн Neolline компаниясын, то есть долбоорун сиздерге сунуштап кетмекчибиз. Биз 2 жуманын ичинде жасаган иштерибиз боюнча отчет тапшырабыз. 2 жуманын аралыгында аткарылган жумуштар, биринчи жуманын башында эле бизге тапшырма берилген, социалдык тармактарды иш жүзүнө ашырып, аларды охватты көбөйтүш үчүн социалдык тармактар уже бизде ачылды, бардыгы даяр болду. Бизде Instagram, YouTube, Facebooktарды каналдарын ачып, подписчиктерди чогултуп, күнүгө жумуштар жасап жатабыз. Instagram боюнча контент пландар түзүлдү. Жана ошондой эле биздеги Асель же өтүп кеттиңиз, биздеги коучтарга жеке сайттарын түзүп бердик. Жеке сайттары дагы даяр болду. Бизде азырынча 2 коуч бар, анан дагы эртеңки жаңы спринттен дагы бир коуч кошулат, ошо менен общий 3 коуч болот. Жана ошондой эле бизде Neolline сайтынын сайты азыркы учурда иш жүзүндө, Wireframe'дер Figma'да даяр болду, бирок өзүнүн сайты азырынча толук даяр боло элек. Күнүмдүк аткарылуучу жумуштар бизде күнүгө Instagramга стористерди чыгарып, постторду чыгарып, жана ошондой эле чаттарга рекламаларды кетирүү боюнча жумуш алып барып жатабыз күнүгө. Жакында эле бизде мээрим Шамырканова Багира эже, Үмүт эже болуп, Азаттыкка барып маек куруп келишти. Ошол учурда мээрим демилгеден дем жана мотивация алыш үчүн Багира эже менен Үмүт эжеден мотивация алыш үчүн видеолор тартып келди. Ошол видеолорду коюп берсеңиз. Үн угулбай калыптыр. Биздин команда үчүн өтө чоң мотивация болду. Сиздерге рахмат, эжелер, көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Биздин презентациябыз ушуну менен аягына чыкты. Биз 2 жуманын аралыгында жасалган иштерибиз ушулар. Чоң рахмат. Жакшы презентация болуптур, жакшы иш кылып атырсыңар. Мээрим айым продакт оунер менин оюмча кубанып иштеп атыш керек команда менен. Албетте кээ бир жерлерде оор болуш мүмкүн, бирок в общем жакшы иш болуп атат. Анан айткандай эле сиздер дагы чөйрөнүн ичинен
Neoline'дин долбооруна кирип, ошол жактан группаларды ачып, ошол жактан коучинг өткөрсөңөр болот. Жабык группалар жасаса болот ал жактан. Жабык группаларга кириш үчүн акча алып, иш чыгарып чыкса болот. Курстарды жасаганга да мүмкүнчүлүктөр пайда болду. Что команда менен сүйлөшүп, катталып, ошону иштетип көргүлө. Калганы баары жакшы. Макул, рахмат, агай. Кийинки IT долбоору Аида. Асылгүл көрсөтүп бересизби? Саламатсыңарбы? Саламатсыңар. Презентацияга окуйм. Аида презентацияны айтып берет. Презентация емес. Жоқ, презентация емес. Басылган жокпу? Поделицаны басып атасыз, презентацияны бассаңыз. Жанда. Анан биринчи барагына койсоң. Азыр. Мен ачып алайын. Мен үнүм чыгып атабы? Чыгып атат. Көрүнүп атабы? Эң биринчи барактарсың. Биринчи барактасың. Саламатсыңарбы? Биздин IT айылдан башталат долбоордун 2 жумалык иштерибизди көргөзүп кетели. Басып койсоң экенсиз. Биздин Notion баракчага тиркелген жумуштарыбыз, правда, көп жумуштарын жасаганга жетишпей калдык. Сайттын прототипин түзүү, сабактардын платформасын, менторлордун программасын түзүү, менторлордун табуу, сайттын конструкторун жасоо, эксперттик интервью жана башкалар. Сайттын прототипин Figma платформасында түзүп баштадык. Азыр иш жүзүндө. Менторлорго сынак даярдоо баракчасын даярдадык. Google Docs баракчасында даярдап атабыз. Тоже иш жүзүндө бүт элекпиз. Сыноо сабакка, биринчи сабакка видение компьютердин түзүлүшү боюнча маалымат топтогонбуз. YouTube каналынан таптык. Анан ошону көргөзсөкпү деген ойдобуз. Олжобай агай менен жолугушууга постерлерди даярдадык. Жолугушуу 13-үндө өттү. 3 саат сүйлөштүк. Көптөн нерселерди уктук, үйрөндүк. Сүйлөшкөн Zoom встречаны Notion баракчага курдук. Шагүл, микрофонуңузду өчүп койсузбу? Шагүл. Аида улантырыңыз. Аида, микрофонуңузду жандырып алсаңыз. Ой. Алло, эми угулуп атабы? Ооба. Бизде сабактар кыргыз тилинде болгонуна байланыштуу даяр сабактарды YouTube каналынан издеп, HTML боюнча таптык, JavaScript боюнча таптык, жана ошондой эле фронтенддин сабактары боюнча видеолорду чогултуп атабыз, тиркеп атабыз Notion баракчабызга. Ошондой эле биз мурункуда Discord платформасынан сабак өтөлү деп ойлогонбуз, бирок мында еще Get курс деген платформаны да изилдеп атабыз. Анан экөөнүн бирөөнү тандайбызго. Instagram баракчабызга Zoom жолугушуу даярдап, өзүбүз изилдеп көрөлү дедик. Формаларды кошуп көрдүк.
статистикаларды көрдүк. Правда, аз азырча. Ошондой эле каржы маселесин карап жатабыз. Спонсор издөйбүз. Ошондой бизде болгону. Чоң рахмат көңүл бөлгөнүңүздөргө. Мен биринчи жолу сүйлөп атам, кечирип койгула туура эмес сүйлөп калсам. Абдан жакшы болуптур. Презентацияны жакшы кылыптыр, өзүңүз да жакшы сүйлөдүңүз. Жакшы. Презентацияны даярдалганына, иштеп аткандарына сөз жок. Бирок IT айылдан башталып долбоорунун бара жаткан жолун балким бир аз оңдоп, экинчи бөлүмүнө, экинчи разделине 4 спринт бүттөн кийинкисин айткандай эле через чөйрө жасап көрөбүз. Биздин максат, опять же, бүт айылды камтыбай, ошол чырактагы, чыракта демилген ичинде мугалимдер, активисттер менен байланышып, анан ошол мектептерден балдарды чогултуп, анан бир класска коюп, анан ошолор менен Zoom сабак өтүп, эле Zoom жолугушуулар өткөрүп турабыз. Анан аны болсо как раз чөйрө платформасынын процесстерине кошобуз. Ошол IT айылдан башталат долбоордун ичине кичинекей класстарды ачып, мисалы айылдардын аттарын, мисалы бир айылдын группасы, ошол жакта ким организатор, анан катышуучулары именно реалдуу адамдар менен жолугушуп, анан ошол жактагылар менен эметебиз да, иш жүргүзгөнгө аракет кылабыз. Буюрса пландар дагы жакшы бар, что силер правильный сайттар жасап кетсеңер да болот. Анан экинчи четинен ошол чөйрө платформасына катталып, өзүңөр долбооруңарды табып, IT айылдан баштап ошого катталып, анан эмки жумадан баштап ошол команданы түзүп, анан силер да иштеп атканыңарды кошуп, ошол жактан да улантабыз. Агай, мен унутуп коюпмун, бизден тоже неме спикерлерди издеп атабыз да азырчы. Кудай буйрса эмки айда, может, бир ай күндө жаңы адамдарды чакырып, IT менен тааныштырганга аракет кылалы деп атабыз, балдардычы. Жок, проблема анда эмес. Проблема биздин ошол балдарды жок. Ошол балдарды менен коммуникация жок да. Биз мисалы жолугушуу жазып атканда, муякта отургандардын мисалы канчасы айылдагы балдарды биз билбейбиз да. Аттары жок. Ошондуктан биз конкретно айылдагы балдарды чогултуп, форум өткөргөндөй сыяктуу, ар бир жолугушууда айылдан чтобы видеосу менен киргизип, анан балдар менен сүрөткө анан сүрөттү ошол группаларга өтүп, бул жолугуусунда бул айылга барып сүрөп келдик, кийинки жолусунда тиги айылга барып сүрөйбүз деп ушундай айылдыктар менен отуруп сүйлөшөбүз да. Анан айылга барып жүргөн, региондорго барып жүргөндөр менен байланышып, анан улантабыз. Бирок процессти биз биринчи ошол чөйрөнүн ичине кошуп, долбоорго кошуп көрсөтүп алышыбыз керек. Аякта көргөндөй баары прозрачный. Эмдиги жума ошол боюнча иштейбиз буюрса. Рахмат. Чоң рахмат. Рахмат, Аида. Бизде да канча долбоор калды? Тилбил, чырак СММ агентство, анан айтиге бирге. Макул. айтиге бирге Чолпон Айдаткаева. Барсызбы? Анда Үмүткай, сиз баштай бериңиз анда. Үмүт Айтбаева. Багир эже азыр Роза кылып көрөйүн деди эле бүгүн, азыр кайра байланышпай атат. Роза бар экен чатта. Роза. Мен ачып берейин эле, өзүңүз презентация. Мен өзүм эле кылайынбы? Ачып берейин. Макул андай. Айтиге бирге 3 долбоорду анда Багира сиз фидбек берип туруңуз. Мен азыр бул жакта неме өчкөн тартып болуп атам. Экран ачылды. Ооба. Башынан баштап аласың, Роза? Саламатсыздарбы? Бизден долбоор, тил долбоору, мен Айтбаева Үмүт. Бул спринтте биз
бир аз иштерди кылдык, бир аз састымолоп, анан кыздар дагы эс алып каникулга кеткенине байланыштуу. Эң алгач эле ача бересиңби ким, андан кийинки эле Роза? Азаттыкка интервью берип келдик, дегендей эле ушул демилге боюнча, чырак боюнча жана ар бир 7 азыр иштелип жаткан долбоорлору жөнүндө айтып бердик. Анын ичинде тил жөнүндө да жакшы маалыматтарды берип кеттик. Буюрса августта чыгат деди YouTube'га. Ошондо көрсөк болот баардыгыбыз. Бирок жакшы маек болду. Багира эже, Мерим, мен үчөөбүз. Андан кийин ачы Роза. Ушул жумада сабактар өтүлдү. Роза сабак өттү жана мен сабак өттүм. Акыркы сабак ошо менин дене мүчөлөрүм деген сабак болду. Мында 7 бала катышты. Биздин балдардан тышкары биздин product owner Айпери айымдын кыздары катышты Америкадан. Андан кийин ошол сабактарыбызды мындан ары жогоруда Азамат агай айтып кеткендей башка нукта өтө турган болуп жатабыз, буюрса. А так сабактарыбыз азырынча мектепке чейинки балдар үчүн болуп жатат. Мындай орусча же англисче сүйлөп, кыргызча такыр билбеген балдар үчүн баш жөнөкөй темалардан баштап сабак өтүп жатабыз. Кийинкисин ачайбы Роза? Андан кийин бул промо роликти көрсөтөлү дедик элек, ачылабы? Ошону кылып болбойт атат. Бул жактан көрсөтүп койсок болобу, болосо? Ооба. Азыр мен тиркеме жөнүндө айтып берейин, анда тиркемени ачып койсуң. Андан кийинкисин ачып коерсуң слайдты. Бизде Нургүл Матисаева биздин тил билдин мобилдик тиркемесин жасап жатат. Эңкеле слайдка коюп койсоң. Анан буюрса жакшы кетип жатыптыр. Анан ошондон мындай эле скринин көрүп кое алам да, азыр бул жерге эме чыкпай атат, видео чыкпай калат окшойт. Бардык нерсени камтый турган тиркеме болот буюрса, жомоктор, аңгемелер, ичинде табышмак, жаңылмаштар, ырлар балдар үчүн. Кыргыз тилин үйрөнүү үчүн жакшы мобилдик тиркеме болот. Буюрса дагы иш алдыга жылганда эңкисинде көрсөтөбүз. Алдыга ачылбай койду. Андан кийин буюрса кыздар болсо өзүбүздүн тил билдин сайты боюнча иштеп башташат. Буюрса ушул жаңы спринтте башынан информационный архитектурасын түзүп, мудборд чогултуп иш башталат буюрса. Ошол биздин командада азыр туруктуу иштеп жаткандар Роза Айтбаева, жана Мерим Даткаева, Айтурган Жакшылык кызы, Элнура жана Нургүл. Баарыбыз бир аздан болсо да иш кылып атабыз. Эми буюрса бүгүн жакшы жолугушуу болду саат 2-де. Класстар ачылып атат. Эгер каалоочулар болсо келиңиздер, сиздер дагы жарнамалап турсаңыздар болот. Англис тилдүү балдар үчүн кыргыз тилин өтөбүз, немис тилдүү балдар үчүн өтөбүз жана жалпы Роза дагы кыргызча үйрөнөм деген балдарга сабак өтүп турат. Ошол анан мен агайдан сурайын деп аттым эле дагы. Биз азыр ошо темаларды кандай коюп баштасак, башында түзгөн контент план менен иштей береликпи же болбосо дагы өзгөртөлүкпү, грамматикаларды кошуп өтүп башташыбыз керекпи же жөнөкөй темаларды өтө береликпи деп. Бүгүнкү айта турган сөзүбүз ушул. Рахмат көңүл бурганыңыздар үчүн. Азаматсыз Үмүткө команда кыздар азаматсыңар. Эң негизги таштап коюп, түңүлүп коюп, буруп
кетип калбаш керек экен да кыздар. Биз жаш эмеспиз, жаш балдардай, жаш кыздардай, алардай 3 айда эле профессионал болуп кетпейт экенбиз да. Бизде үй бүлө, бала чака, бизди токтоткон нерселер аябай көп экен, бирок ошого карабастан аракет кылсак болот экен да. Жаштардай болуп, конечно, 3 айда болуп кетпейбиз, эми 1 жылдын ичинде деле чыксак ал жакшы көрсөткүч менин оюмчачы. Ошон үчүн таштап койбогула, аракет кылгыла. Бул ар кандай проекттерде иштеп көргөнүбүздө бизге чоң тажрыйба болуп атат да. Азыр ичинде жүрүп бизге билинбегени менен кийин убакыт өткөндөн кийин бүт плюс минустарыбызды көрөбүз да өзүбүз. Кайсы жерде слабый болдук, кайсы жерде күчтүү болдук ошол жерлерде. Ошо Азамат Сүмүткө. Азыр жана промо роликти көрсөтүп кое берелиби? Көрө элек кыздар болсо. Хорошо. Аз эле 26-28 секундтук. Хорошо. Роза жасады эле. Роза көрсөтүп кое бересиңби? Ошо Роза аябай жакшы аракет кылып атат, мобилиографияны да өз алдынча окуп, жакшы контенттерди дайындап жатат. Өзү эле тубаса мугалим, кесиби боюнча журналист. Абдан жакшы биздин группаны алдыга сүйрөп жаткан кыз. Көрүнүп атабы сиздерге? Ооба, Айтургандын иштеринде көрөсүздөр энти спринтте. Ал сүрөтчү, сонун сүрөттөрдү тартып дайындап атат. Үнү чыкпай атат, Ошо бир нерсесин туура эмес болуп атат окшойт. Андан кийин биз дагы бир видео, YouTube'га видео тарталы деп дагы Мерим Таткаева эжекебиз дагы бизге сценарий жазып берип атат, бирок тилекке каршы азыр көчөгө чыгып мындай чогулуп тарта албай жатабыз. Бирок дагы бир убакыттардын ичинде тартып калабыз деген үмүттөмүн. Балдар үчүн, YouTube үчүн YouTube'га кое турчу кыска видеолор тартылат. Рахмат. Азамат сау кыздар. Только вперед. Рахмат. Багиреже. Бул демилге өзү ошо бизге берилген убакытта мындай ката кылгандан коркпой, анан бир нерсе болбой атса, окшошпой атса, таштап койбой, мындай чөкпөй, сынбай, наоборот, ошондон күч алып, бири-бирибизге дем берип, кыздар, келечекте мындай карасак эл үчүн да мунун баардыгы пайда. Өзүбүзгө да пайда. Ар бир үй бүлөдө ушундай айтыны түшүнгөн адам чыкса, в общем, элдин картинасы жакшы болуп атпайбы буюрса. Кыздар. Рахмат чоң. Эми буюрса дагы жакшы иштер болот буюрса. Азаматсыздар. Кийинки чырак СММ агенттиги. Даярсыңарбы? Аруке кирдиңби, Аруке? Айтиге бирге долбоору. Кандайсыздар, эжелер? Баарыңыздарды 4-чү спринттин бүтүшү менен куттуктайм. Келдим. Агиреже бүгүн сизсизби, спикер? Азамат ага жаңы эле чыгып кетти, азыр келет. Биздин да команда даяр. Чырактан кийин биз болобуз. Жок, силер кыла бергиле. Чырак даяр эмес экен. Сиз ошондон коюп бере аласызбы же өзүм коеюнбу? Мени коюп берейин. Бирок меники эме компьютерим аябай жаман зависать этип атат, силер орто жолдо чыгып кетиши мүмкүн да. Анда азыр өзүм коюп. Жакшы эле жардам берейин деп атам мен. Тагдыр. Окей, можете. Минут. Чолпон эже барсызбы? Ооба, мен бардым. Азыр 1 минут. Так. Көрүнөт атат экран?
Эжи, сиз аракет кылып көрөсүзбү? Эжи, Шығып кетті ғой деймін, Аруке. көрүнүп атабы? Экран көрініп отыр. Так, почему у меня так? Эжи, коюп көрүңүзчү, пожалуйста. Зависает интернет. Багира чыгып кетти, Аруке. Эжи да чыгып кетти азыр. Эмнени коюш Азыр керек? кирсе керек балким. Мен келдим, эмнени коюш керек эле? Азамат агай, саламатсызбы? Саламатчылык. Биздин Notion'дан презентацияга коюп бере аласызбы? Ошо. Менде интернетим катып калды. Кайсыл? IT-ге бирге? Да, айтыге бирге. Жок го силердин презентация. Бар. У вас нет разрешения. Азыр, стоп кылып атам. Не работает. Опять же турат да? Может, командадан бирөө коюп берет. Кимде доступ бар? Роза Шагүл, силер коюп бербейсиңерби? Бактыгүл, Дилбар. Макул, мен коюп берейин. Презентация Аруке мага жөнөтүп коебу экен. Же Аруке жок, чыгып кетти. Роза коерсың? Мен сүйлөп берем, Роза коерсың? Макул. Роза, сиздики да болбой атабы? Менин компьютерим зависать этип Жок, презентацияны таппай атам мен. Notion'га койгон. Жок, Notion'га койгон. Notion'га чакыр. Бияка чатка коюп коеюнбу? Ушактан ачасызбы? Мейли. Чатка коюп коеюн. Ошентсеңиз жакшы болот эле. Алло,
Гиреже. Угуп атамынбы? угуп атасың. Ооба, угуп атат. Аруке. Акай коюп бересизби ошондо? Менде ноутбук Агайга доступ ачылбай атат, Аруке. мен уже өчүргөн болчумун. Же канвадан Аруке чатка коюп койсоң мени метейин. азыр. Экинчи ссылкасын карасаң, Аруке. Аруке, менде доступ жок экен. Акыркы ким иштеди эле ошол жаап кеткен го, Аруке өзү иштеди. Keyingi komanda söyley bersin anda. Чырак СМ агент деген. Алтынай кирдиңизби? Алтынайдыкы да даяр болуптур уже. Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Саламатсызбы, Алтынай? Мен бир жерде мен телефондон жүрүп атам. Азыр демонстрация кылып айтып берсем болобу, телефондон? Ооба. Чыктыбы меники? Ой. Ооба, чыкты. Кайра өчүп калды. Кайра басып азыр. Эми чыкты окшойт, Ой, азыр. Саламатсыздар, биз өзү презентацияга кичине кечигип даярданбай калдык эмеге. Спринт ревьюгачы команда менен бошой бирибизди карап кечиресиздер. Мен жана эле бүгүн эле жасадым презентация. Мен угуп атам, Алло. Ооба, угуп атасыз. Ооба. Саламатсызбы агай, Багиреже, кандайсыздар? Баарыңыздарга салам. Биз бул спринтте көбүнчө өзүбүздүн аккаунтубузга постторду даярдап, стористерди. Угуп атасыз, Алтынай. Анан постторду жазып, бирибизге дизайнерлер посттерди жасап берет, визуал жасап беришет, копирайтерлер жазып, ошентип өзүбүздүн аккаунтубуздун үстүнөн көбүрөөк иштедик. Анан эми дагы айтып кетсем, жаңы кардар жөнүндө. Так, биз бул спринтте бааларды тактадык, бекиттик, алчеманы жаптык уже. Андан кийин бир заказды аткардык деп эсептейбиз. Бул демилгенин заказы болчу. Бүгүн посту чыгардык, видеосун жибердик. Андан кийин кардардан маалыматтарды чогулттук. Ал кишиден дагы эми кардарлар ар кандай болот экен, кээ бири бат иштейт экен, кээ бири мындай күттүрүп, кол бошобой, ар кандай эмелерди айтып, маалыматты араң чогултуп бүттүк да. Андан кийин
болжолду ал кардарга биз эмне жумуш кылабыз, сизге кандай жасап беребиз деп болжолду көрсөтүп бербесек, ал суранды да бизден. Эмне жасайсыңар, кантип жасайсыңар, мага бир макетин же примерный көрсөткүлөчү дегенден ошол жасап жиберип көрсөттүк да. Ошондон кийин ал бизге дагы кошумча маалыматтарды берди. Андан кийин эми кийинки спринтке биз ошол заказды акыркы точкасына чейин жасап тапшырышыбыз керек. Андан кийин мына баалар жасалган баалар булар. Орусча аралаш, орусча болуп калды окшойт. Кыргызчасы дагы бар бизде. Базовый тариф, баалардын ар бир эмеси өзүнчө. Дизайнердин услугасы, таплинг, таргет, ушу бааларды көбүрөөк ойлонуп калдык. Анан акырына чыгып, баштапкы баалар, балким кийинчерээк биз жакшы үйрөнүп, өз кесибибизди жакшы үйрөнгөндөн кийин баалар балким көтөрүлөт. Бул азыркы биздин как юниор катарындай дебюттук бааларыбыз да. Так, андан кийин демилге үчүн жасалган ролигибиз даяр болуп бүгүн чыкты. Бул обложкасы болчу. Аны да бул жерге тиркеп койдум эле. Андан кийин кардар үчүн Азиз Төрөкулов деген кардарыбыз бар. Ал ушундай этно стилдеги үйлөрдү, жыгач үйлөр жасайт экен. Ошого примерный логотиптердин бул башталышы дагы көп жасалат. Анан ага ушундай болот деп көрсөттүк. Биз Инстаграмды жасап примерный өзүбүздүн мындай черновой катары, вариант катары визуал жасап, шапкаларын жасап, сиздин аккаунтуңуз примерно ушундай болот деп көрсөттүк да. Андан кийин бул киши өзү жөнөкөй эмес, чыгармачыл киши экен. Кино аткарат экен, роликтерди, кыска метраждуу кинолорду аткарат экен. Анан жыгачтан кол өнөрчүлүгүн жасайт экен. Аны бизнеске айландырып, ушундай буюмдар жасап сатат экен. Ошол баракчасы бизде жеке баракчасы болот. Андан кийин ал жерге бизнесин дагы батырышыбыз керек. Плюс келечектеги пландарын айтышыбыз керек. Ал жерде туризм багытында бар, келечек пландарында. Аз көрсөтүп берейин. Мына Кыргызстандын келечеги үчүн жарык идеяларга бай киши, туризм багытындагы сунуштары аябай көп. Бизнеси жөнүндө товарларын, заказдарын көрсөтүшүбүз керек. Андан кийин жеке баракчасына өзү жөнүндө эмгектери, чыгармачылыгы, тартылган тасмалары жана башка кошумча өнөрлөрү жөнүндө камтышыбыз керек да. Ушу менен биздин кыскача эмебиз аяктады. Дагы биз жаңы кардарларды издейбиз. Андан кийин ушул байкеден алган урааныбыз, укканыбыз бул колу бутту кыйнабай баш менен иштеш керек деген девиз бар экен. Ошону биз баарыбыз жаттап алдык окшойт. Ошол, рахмат. Мен аяктадым. Чоң рахмат. Презентацияңарды жок болсо дагы акыркы күнү жасай койгон жакшы экен. Анан жаңы долбоор утуп алганда жакшы. Жакшы болуп атыптыр, жакшы иштеп атырсыңар, молодцы. Мындан улантып эле иштей берели. Рахмат. Чоң рахмат. Так, эми болсо тиги меникин коюп берейинби? Ага, биздикин кой. Демилге жасагандабыз, ролигибиз мүмкүн болсо. Коюп берип койбойсузбу, анан кийин биздин. Макул. Кое бериңиз ролиңерди. Каякта ал ролик? Меники өзүмдөн коюп берейин анда, жана байнежеге жибердим. Так. Ушуга биз кошумча дагы пост кылып чыгарганбыз. Ар бир проект жөнүндө өзүнчө пост кылып өз баракчабыздан чыгарганбыз. Ал жерде 1007 катталуучубуз бар. Ошол жерге чыкты. Бардыгын отметка кылып койдук. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Жакшы болуптур.
Рахмат, Алтынай. Так, эми болсо Креативдүү адамдарды десек болмок. айта бер. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы агай? Биз айтиге бирге команда. Айтиге бирге Айдана TikTok биз менен өнүк. 4-чү спринтте даярданып түздүк ушу эмебизде. Айдана TikTok айтиге бирге максаттарга карай. Кийинкисин изилеп койсоңуз. Биздин командада 19 жалпы 19-быз, андан 10-убуз актив иштеп жатабыз. Күнүгө саат 9-да дейли болот бизде. 4-чү спринтте биз деген контент план түзүлдү, рекламаларды кабыл алуу, сайттар жазылды, прототип жазылып жатат. Team айтиге бирге командасынын активдүү демилгечилеринин тизмеси. Бул биз жөнүндө биздин тизмелерибиз актив иштеп аткан биздин эмелерибиз бул деген командадагы ким актив иштеп атат жана ошолордун сүрөттөрү, каяктан болушат, ошол адрестер бул жерде биз жөнүндө жазылган. Биздин команда жөнүндө. Команданын аткаруучу иштери бул жерде биз деген контент пландыктар түзүп, рекламалар менен иштеп жатабыз. Контент план түзүлдү. Бул жерде биздин рубрикалар, аларды аткарган аткаруучулар жазылган. Бул жерде дизайнерлер, копирайтерлер бар, жана категориялар бар бул жерде. Баннерлер жасап жатабыз, YouTube'га баннерлер, рубрикаларга баннерлер жасап жатабыз. Бул биздин башталыш эле иштерибиз бул деген. Дагы иштейбиз, дагы кошумчалайбыз бул жерден. Бул жерде болсо биздин сайтыбыз жакшы көрүнбөй калыптыр бул жерде. Бул биздин деген информационный архитектурабыз. Бул жерде сайтта эмне иштерди кылабыз? Бул жерде рекламный лист, статистика, ресурстар бар. Биз жөнүндө байланыш, рубрикалар, долбоорлор жөнүндө жазылган. Азыр болсо биз деген рекламалар менен иштеп жатабыз жана CRM системасы аркылуу ишке ашырабыз деген ойдобуз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Чоң рахмат. Жакшы иштер жасап атырсыңар, көп иштер жасап атырсыңар. Аруке дагы кичине кошумчалап койсоң, мен кичине агайдан сүйлөдүм окшойт. Макул. Чоң рахмат. Чолпон айжа, негизи Чолпон айжа биринчи спринт ревьюда эле сүйлөш керек болчу. Бирдеке болуп алмашып кеткен очередь анан бүгүнкү насип кылат экен да. Биз ошол контент план түзүп чыктык. Аябай кызыктуу негизи. Эгер кабыл алышса, азыр сунуш болуп атат. Буюрса онерибизди группага кошуп турсуз. Анын дагы модбордторун угабыз. Бул баардык тең башталышы. Бизде негизи өз тийбесин башка командаларга караганда менин командам активдүү. Буюрса негизи бизге онер менен башына сүйлөшпөй калабыз, бир аз эме болду. Бир аз кыйынчылык болду. Анан эгер азыр контент план түзүлдү, анан биз өзгөчөлөнүп, бизде дизайнерлер көп болгонуна байланыштуу сайт жасап атканбыз. Негизи сайттын архитектурасы аябай кеңири жакшы сайт да. Буюрса аны дагы дизайнын жасап бүттүк. Буюрса просто деген фигбалыста баарыбызда тең бирдей болуп, SVG не точуп калыптыр. Ошол жери болуп калды. Анан сайтты көрсөтөйүн да Фигмадан. Кандай дейсиздер? Макул.
Аруке ошону көргөзбөсөң фигмадан. Ооба, просто бизде жерде не болуп калды да. Сайт жасап атабыз. Негизи жетишпей калат болчу. И так деле жетишпей калды. Конструкторго салып коелук дегенбиз, бирок тилекке каршы андай болбой калды. Буюрса дагы эле идеялар жаралып атат. Бул сайтты жасаганыбыздын максатыбыз бизде эме болгон. Так, бизде дизайнерлер аябай көп болгон үчүн бизге SMMдин багыты көрүп берилип калып, буларга стажировка аз болуп калды деген ойдо сайт жасаган аракет кылганбыз да. Негизи айдан эжеге жагат деген ойдобуз. Онерге. Аруке компьютериң көтөрүп. Кандай? Ачылат. Буюрса 5-чи спринтте дагы бизде жакшы пландар бар. Буюрса могу эмесин жасагандарыбыздын үстүнөн дагы иштейбиз. Бизде биринчи жасап көргөндөн уже еще дагы мындай жаңы идеялар пайда болуп атат да. Буюрса долбоорду мыкты деңгээлде тапшырабыз деген үмүттөбүз. Болушунча аракет кылабыз. Буюрса оффлайн жолугушуулар дагы болот. Атайын бизге оштон самолет менен учуп келген атышат эжекелерибиз. Биздин командабыздын көбү Бишкектен да. Анан Чолпон эже бизде казарманда, анан региондон Роза эже бар. Роза эже буюрса самолет менен келип команда менен жолугуп кеткен дейт. Буюрса команда менен жолукканда дагы жаңы контенттер чыгат деген пландарыбыз бар. Шуну мен ачпай эле койуп тургам. Мен дайыма фигма мая кеч аччы да. Вактыңыздарды алганына кечирим сурайм. Биз бул жерде негизи азыр бул башталышы. Биз аябай могу спринтке бүтүрүү элек деп аракет кылдык негизи. Бирок тилекке каршы болбой калды. Бул wireframe болчу. Бул жерде бул мурдагы эме болчу, азыр бул жакта деген. Бизде аябай жакшы дизайнерлер бар. Так. Так, шашпай көрсөтөт окшойсуңар, Ошондой болуп калды. Хорошо, анда улантып берели. Чоң рахмат. Айтылгандай эле продукт оунерлер менен кичине байланышыбыз, коммуникациябыз жакшы болбой калды. Менин катам болуп калды окшойт бул жерден. Бирок эмнеси болсо дагы команда толукталып, команданын иштеп атканы аябай кубандырат. Анан бул презентацияны дагы кесип туруп пайданы менен бактыкка жиберебиз. Буюрса бул жаңы башталышы биз үчүн, бул команда үчүн. Что дагы биз баарына даярбыз бирок. Чоң рахмат. Азаматсыздар кыздар. Дейлиңерди күнүгө өткөзгөнүңөр абдан сонунда үлгүлүү дейли өткөзөсүңөр дайыма. Кээ бир командалардын дейлери кээде болбой калат. Силердики үзгүлтүксүз өткөрөсүңөр азаматсыздар. Эмне дейин десем кыздар?
Биз деген эми жаңы баштап атабыз да, ушундай мүчүлүшүктөргө сынбаш керек да. Уялып, коркуп, анан уят болуп калдым, жемелеп, мындай азыркыдай ситуациялар болгондо. Бирок командада иштегенде жоопкерчиликтүү болуп, жоопкерчилик алгандан кийин бири-бириңерди подводить этпей, бири-бирибизди подводить этпей, мындай бир цепочкада, бир шурудай болуп аракет кылып иштесек, ошондо жакшы жыйынтыктарга жетебиз да. Буюрса, эгерде келечекте ушунча убактыбызды биз жөндөн жөн эле коротуп жүрүп аткан жокпуз да. Мисалы үчүн, келечекте бир компаниялар Болбой калды. Биздики бүттү, командалар баары выступать этти. Кыздар. Болуп атамбы? 1-2-3. Багира айымы болгон жок. Агай угулуп жатасыз. Командалар баары выступать этти негизи. Угулуп атасыз агай. Командалар бүттү ошо менен баары. Же да ким калды? Бизде акыркыдай деле Багиреже жок болуш керек, бизден кийин бирөө болду. Бүттү дейт. Все, анда куттуктайм. 4-чү спринт бүттү. 1 ай калды. Биздин спринт менен кошо жайда бүтөт. Дагы 2 спринт калды бизде. 5-чи спринт 7 август болот. Анан 6-чы спринт 21 август. Ошо менен биздин Демилге IT марафону бүтөт. Анан биз дальше кимдер долбоорлордо калса жок угубай калыңыз. Жок, Багира болгон жок. Ким долбоорлор иштеп калса иштеп калган болот. Кимдер кетсе өз жумушу менен кетип анан токтоп калат да. Бирок чындап эле Демилгенин ичинде аябай көп иштер жүрүп жатат. Ал иштерди сырттагылар жакшы көрбөй калып жатат. Ошондуктан сырттагылар көрсүн десек, жанагы платформага кирип, ошол платформаны иштегенге аракет кылыш керек. Айтылгандай эле chöret.co-га кирип, катталуудан өтүп, анан ошол жактан өзүңөрдүн долбооруңарды издеп таап, анан жакта оң жагында да бар, активдүү кыргыз тил долбоорлору, жаңы долбоорлор, жактан поисктен жазап, команданын атын жазсаңар чыгат. Анан ошол долбоорлорго кошулуп, эмки спринтте ошол чөйрөнүн ичинен процесстерди коюп, иштерди ошол жака чыгаралы, эмки спринтте, чтобы башкалар да көрсүн биздин иштерибизди и долбоорлор иштеп калганга жакшы мүмкүнчүлүк болот. Так что спринт жакшы иштеп коелу дагы, жакшы жыйынтык чыгаралы. Анан биздин Демилге долбоору марафон ийгиликтүү аяктадык десе болот. Так что акыркы 2 спринт болгон күчүбүздү чогултуп туруп, 2 жума 4 жумадан неме иштетебиз. Баарыңыздарга чоң рахмат. Кошулуп иштегендерге, аягына чейин туруп бергендерге. Буюрса баары жакшы болот. Ушу менен биздин спринт ревью аяктады. Ким сүйлөйм десе, микрофонду күйүп сүйлөсөңөр болот. Мен запись тура берсин октонду. Ким сүйлөйм десе сүйлөңүздөр болот. Агай, мен толуктап кетейинчи, баягы кызым ыйлап неме кыла албай калдым эле. Ачык микрофон сүйлөй бериңиздер баарыңар. Эгерде кимде ким коуч, психолог боюнча сабак алууну кааласа, жакында бизде коуч, тренер Гүлшан Курманкулова боюнча марафон өтөт. Эгер каалоочулар болсо, ошо марафонго катышса болот. Ал жактан аял менен эркектин ортосундагы мамилени, аялдын психологиясы боюнча сабактар өтүлөт. Эгерде кимде ким чырак Демилге боюнча катышууну каалагандар болсо, кайрылсаңыздар, марафонго чакыруу жөнөтөбүз. Бая презентацияда ошону айта албай калыпмын, эсимен чыгып.
Чоң рахмат. Все, анда ушу менен бүттү. И буюрса дагы көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Саламатта болуңуз агай. Чоң рахмат агай. Саламатта калыңыз.